Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, amma ba'da. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hurmatly dostlar. Sabaqtарыбыз тулантабыз. Жин жана шайтандар аламы. Өтүлүүчү маселебиз жиндерден тосулуучу, коргонуучу жолдор, куралдар. Ушул маселеде жиндерден тосулуучу зикирлерди өтүп жатканбыз. Бул маселеде дагы бир зикирдин бир түрү шайтанды кубалай турган, жолотпой турган. Бул мечитке кирип жана чыккандагы зикирлерди унутпай айтуу. Дайыма ушул нерсени кармануу. Фатима радиаллаху анхадан келет, пайгамбарыбыздын кызынан. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: эгерде кимде ким мечитке кире турган болсо дейт, анда салават айтсын дейт. Жана Аллахума игфирли зунуби ва фтахли абуаба рахматик деп айтсын дейт. Пайгамбар салам айткандан кийин ошол дуаны айтсын дейт. Ал эми чыгып атканда пайгамбарыбызга салават айтып, анан кийин Аллахума ихфазни минаш шайтон деп айтсын дейт. Аллахым мени шайтандан сакта деп. Демек кирип атканда Аллахума фтахли абуаба рахматик, салават айтып чыгып атканда салават айтып ихфазни минаш шайтон деп айтыш керек. Ошол дуада шайтандан мени сакта деген дуа. Бирок дагы бир орун кайсы зикирди айтыш керек, шайтанды качыра турган бул намазды баштаарда, жанакыл намазга турганда дуа айтабыз. Сана дуасы деп келет. Дагы анын түрлөрү өтө көп. Ошол бир хадисте келет, пайгамбарыбыз айтат, Абу Саид аль-Худриден келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дайыма түнкү намазга турганда, тахажжуд намазга турганда Аллахты улуктуачы дейт, Аллаху акбар деп. Андан кийин айтчы дейт: Субханака Аллаху ва бихамдика ва табарака смука ва та'ала жаддука ва ла илаха гайрук деп туруп 3 жолу ла илаха иллаллах, 3 жолу Аллаху акбар деп, андан кийин аузу биллахи самиил алим минаш шайтанир раджим мин хамзихи ва нафхихи ва нафсихи деп айтчы дейт. Демек, ошол намазда кимде ким түндө тахажжудка тура турган болсо, сүннөткө шайкеш келе турган ушул сана дуанын бирөөсү, бир түрү ушул дуа болот, ушуну айтса болот. Шайтанды качырыш үчүн. Дагы бир шайтанды качыра турган дагы бир зикирлерден бул саламды дайымдуу болуу, саламды жайылтуу. Себеп дегенде салам берекенин келишине себеп болот. Биринчиден, экинчиден шайтандарды качырышка да себеп болот. Себеп дегенде шайтан берекенин келишине, адамга зыян берүүдө аябай катуу аракет кылат. Ошон үчүн Анас ибн Малик дан келген хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: эгерде үйүңө кире турган болсоң, үй бүлөгөңө салам айт деген. Бул сага береке болот, жана үй бүлөгөңө да береке болот деген. Баягы үйгө кирүүнүн адептеринен үйгө киргенде дуаны айтабыз: бисмиллахи валажна ва бисмиллахи харажна ва ала роббина таваккална, бисмиллах деп туруп, ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху деп үйгө кирген бул сүннөттөрдөн болот. Себеп дегенде бул пайгамбарыбыз кабар берип атат, бул кирген кишиге дагы, ошо үй бүлөгө дагы береке болот. Кеминде бисмиллах, ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху деп үйгө кириш керек. Дагы бир шайтандарды качыра турган бир зикирлерден, эң негизгилерден нерсе болот. Бул нерсени эртең мененки жана кечки коргонуу зикирлерге бекем болуу. Абу Бакр радиаллаху анхудан келген хадисте Абу Бакр пайгамбарыбызга айтат: Аллахтын элчиси мени бир ушундай бир сөздөргө, дуага үйрөтчү дейт. Эртең менен жана кечинде ошону айтып жүрөйүн дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: айткан деген Аллахума фатирас самавати вал арди алимал гайби ваш шахада рабба кулли шей ва малика ашхаду ан ла илаха илля анта аузу бика мин шарри нафси ва шарри шайтан. Ушул жерде шайтандан коргонуу сурайм деген жери бар. Ва ширкихи ва ана aqtarифа ала нафси суан ау ажурраху иля муслим деп туруп, ушуну эртең менен айт дейт, дайыма кечинде жана жатаарда айт дейт. Бөлөк хадисте Ибн Умардан келген хадисте Ибн Умар айтат радиаллаху анхума:
Пайгамбарыбыз мынау дуаны эч качан эртең менен жеңге кечине таштачу эмес дейт. Дайыма айтчу дейт. Аллахума инни асалукал афията фи дуния вал ахира. Аллахума инни асалукал афва вал афията фи дини ва дунияя ва ахли ва мали. Аллахума астур аурати ва амин равати. Аллахума хазни мин бейна ядай ва мин халфи ва лиямини ва шимали ва мин фауqi ва аузу би азаматика ан ухтала мин тахти. Демек, бул кейбирлер хадистер ошол эртеменки кечки айтылуучу дуалардын кейбир келген хадистер. Биз билебиз, эртең менен жана кечинде айтылуучу коргонуу дуалар 20дан көп. 20дан 25ке чейин чамасында. Ошол нерселерди эң жакшысы качан айтыш керек? Эртеменки намаздан кийин айткан жакшы болот. Багымдаттан кийин. Ал эми кечкини жакшысы шам намаздан кийин айтса жакшы болот, жакшысы. Бирок алымдар ар кандай сөздү айткан, ал асыр маалында деле айтса болот. Кейбирлер жада калса бешимден кийин деле айта берсе болот деген. Кейбирлер шамда айтса болот деген, кейбирлер ушулуп куптан маалында деле айтса болот деген. Бирок эң жакшысы, эң орду бар жери бул шамдан кийин айткан жакшыраак. Себеп дегенде әл-мәсай деген сөздүн тилдик мааниси ошол күн баткандан кийинки маалга далбат кылат. Жана эң негизги Аллахты эстөө зикирлерден бул Куран болуп эсептелет. Эң негизги. Ушул маселеге Курандын ушул орду, шайтандарга каршы болгон ордун эмки сабактан кенен баштайбыз. Азырынча ушул жерден токтоп турабыз. Жана күнүмкү дуа маселесиндеги үйрөнүүчү дуалардын дуа маселесинде өтүлүүчү темабыз бул пайгамбарыбызга салават айтуунун ордуларын айтып атканбыз. Кайсы жерде пайгамбарыбызга салават айтылат? Кайсы маалда? Хадисте келет, Аус ибн Аустан, имам Абу Дауд, ибн Маджа, имам Насаилер риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: күндөрүңөрдүн эң жакшысы жума күн деген пайгамбарыбыз. Жума күн жакшы күндөрдүн бири дейт. Себеп дегенде ошол күнү Адам алейхиссалам жаралган, Аллах Таала жараткан Адам алейхиссаламды. Ошол күнү Адам өлгөн дейт. Жана ушул күнү сурнай тартылат дейт. Кыямат кайымдын башталышынын белгиси. Жана ошол күнү ошол сурнай тартылгандан кийин элдин баардыгы өлөт дейт, өзүн жоготушат. Демек дейт пайгамбарыбыз, ошол күнү мага салаватты көп айткыла дейт. Жума күнү өзгөчө. Мындайча айтканда, күнүгө айтыш керек салаватты пайгамбарыбызга. Себеп дегенде фазилеттери, артыкчылыктары көп. Бирок ушул хадис келип атат, ошол күнү өзгөчө мага көп айткыла дейт. Себеп дегенде силердин айткан салаватыңар мага жеткирилип турат дейт. Мага көргөзүлүп, мага билгизилип турат дейт. Дегенде сахабалар айтышкан, "Я Аллахтын элчиси, кандайча сага билгизилип, көргөзүлүп турат, эгерде сен ал маалда жок болсоң" дейт. Мындайча айтканда, көмгөндөн кийин, пайгамбарыбыз өлгөндөн кийин, баягы ар бир дене чирип жок болот. Сахабалар ошол нерсени айтып атат. Дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, Аллах Таала жерге пайгамбарлардын денесин арам кылып койгон дейт. Мындайча айтканда, жер пайгамбарлардын денесин жебейт. Ошол бойдон ошол кабырда болот. Ошон үчүн пайгамбарыбызга ошол ар бирибиздин айткан салаватыбыз жеткирилип турат. Айтканбыз, эң негизги салаваттын эмне үчүн айтыш керекпиз? Бул пайгамбарыбызга болгон сүйүүгө далилат кылат. Жана өзүбүзгө болгон дагы пайдасы өтө көп. Ошол себептен дайыма салават айтыш керек. Жана жума күнү өзгөчө айтыш керек. Аллах Таала дайым салават айтууну бизге унуттурбасын, дайыма биздин жүрөгүбүзгө салсын, тилибизге салсын, илхом кылып турсун салаватты. Жана салаватты айткан киши эң негизги максаты пайгамбарыбыздын жолунда бекем болуш керек. Сүннөтүндө бекем болуш керек. Бир гана тили менен айта турган нерсе эмес. Эгер сен пайгамбарга салават айтып аткан болсоң, мен пайгамбарыбыздын жолун бекем карманам деген сөзгө далилат кылат бул нерсе. Ошол себептен пайгамбарга болгон сүйүүгө далилат кылат жана ал эми сүйүү болсо, анын жолун бекем карманууга далилат кылат. Демек Аллах Таала бизди пайгамбарыбыздын сүннөтүн бекем кармагандардан кылсын. Ошонун негизинде
бизди шайтан жана жиндердин зыянынан сактасын. Жана ошол сабактарыбызды ихластуу, берекелүү жана дайымдуу кылсын. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Субханакаллахумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.